Ынтымак кербени Жалал Абадта уланууда. Кече Чүй облусунан келген 40-тан ашуун аксакалдардан турган делегацияны кала башчысы Мураталы Тагаев областык жетекчилер менен бирге шаардын кире бериш дарбазасынан тосуп алды. Бүгүн алар Жалал Абад шаарында өтүп жаткан эгемендүүлүк майрамына катышты. Майрамдан соң облустук администрациянын жыйындар залына чогулушуп, өлкөнүн ынтымагы мындан да бекемдөөгө, улуттар аралык ынтымакты чыңдоо, ар кандай бөлүнүүлөргө бөгөт коюу багытында ойлорун бөлүштү. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкөнү аймактарды өнүктүрүү, жаштарга татыктуу тарбия берүү тууралуу пикирлерин айтышты. Андан тышкары келген коноктор жергиликтүү бийликке ыраазычылык билдиришти. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен ынтымак кербени иш-чарасы Кыргызстандын бардык облустарында өтүп жатат. Бүгүнкү күн эгемендүүлүк күн 28 жыл болду. Эгерде 91-жылы төрөлгөн бала 1 жашта болсо, азыр 28ге чыкты да. Азыр ошол балдар рыночный отношениямен чыгып калды. Мына биз союздун убагында жашаган адам катары айтып коюш керек, ал убакта жашоо менен казыркы салыштырмалуу асман менен жерде ушуну бир жакшы атталып барсын, улуулардын сөзүн уксун, ошолордун жакшы баскан жолун угуп турса, мен ойлойм бул кыргыз элинин ынтымагы болуш керек. Ошондо Кыргызстанды жакшы көрүп, Жалал Абадты жакшы көрүп, ошол жерде жашайбыз. Биздин балдарыбыз ошол жерде тугулду, ошол жерде иштейт, жашайт. Вот бүгүн баарыбыз келдик. Национальный кухняны чыгарып, бардыгыга шаарда жашаган адамдар бүгүн конокко келген 40 адам бардыгы өтүп кетип, ошону жеп, рахмат деп кетти.